Биз Кытайга боло турган карызыбыз, эртең төлөй турган карызыбыз көбөйүп баратат да, чынбы, төлөй турган убакыты жакындап келатат. Тазабек Рамович, Кытай менен болгон карыздарыбыз биздики 30 жылга чейин график боюнча, ал өзүнүн графиги менен жүрүп атат. Мен жана айтып кеттим, бүгүнкү күндө Кытай тарап менен республикасы менен сүйлөшүү жараяндары жүрүп атат. Ошол карыздарды реструктуризациялоо, же болбосо кийинки мөөнөткө жылдыруу боюнча. Ошол сүйлөшүүлөр жүргүзүп бүткөндөн кийин анан сиздерге кошумча маалымат беребиз. Мен бул маселени эмнеге көтөрүп атам? Бул маселени мына бүгүнкү күнү соц тармактарда ушундай бир ар кандай чакыруктар болуп жатат да. Бөлүп, жарылууга, элди үгүттөп, жеке менчикти басып алууга биз кайсы мамлекетте, кайсы мыйзам менен, мыйзамдуу өлкөдө жашап атабызбы, же бүгүнкү күнү же ушундай беззаконияда жашап атабызбы? Кухня деп, ал жерде бир адамды мишен кылып, кийикке охотага чыкканда элдерди үгүттөп, бүгүнкү күнү элдерибиз ушундай бир кыйналып аткан маалда, элдерди бир ушундай бир мыйзамсыз жолдорго түртүп аткан соц тармактан чакыруулар болуп атат. Өкмөт эмнеге уктап жатасыңар? Прокуратура, НВД, ГКМБ дегендер. Обязательно бир адамды басып алып жеке менчигин хаос болушун каалайсыздарбы? Же бир адамды ошол жерден ушундай бир кыйналып аткан учурда бир адамды башкалар уруп, же болбосо бир жаман көрсөтүп, ушундай бир маселе көтөрүлгөнгө чейин күтүп отурасыңарбы? Жеке менчикке уже кол салууга, ошол жерге баргыла, басып алгыла деген чакыруктар болуп атат. Бул эң бир эмнени карап отурасыңар? Эмне уктап отурасыңар? Мен таң калам ушул нерсеге. Да, мен дагы жанагы мыйзамсыз байыган адамдарга мен да каршымын. Ушулардын аты аталып атат. Эмне үчүн? Буларды текшербей атасыңар. Кайсы убактан кайсы убакка чейин бүгүнкү күнү ушулар мыйзамсыз байыган адамдарды эмне үчүн прокуратура, ошол эле Финполиция эмне үчүн текшербей отурасыңар? Буну аныктасак болот. Кайсы малда кайсыны жеке менчикке өткөзгөнүн. Ошо адамдарды билип атабыз. Баарыбыз билебиз. Бүгүнкү күнү көп кабаттуу үйлөргө жер сатып 2-3 миллиондоп отурат. Баарыбыз билип атабыз. Эмне үчүн текшерүүгө албайсыңар, өкмөт? Эмне үчүн бүгүн уктап атасыңар? Урунун орду түрмөдө болуш керек. Мен буга каршы, мен дагы макулмун. А бирок бүгүнкү күнү жарагындай чакыруктарды чакырып, мамлекетке хаосты кылабыз деп, ушундай бир чакырыктар жасап аткан адамдар, булар дагы мамлекеттин душманы. Буларга да тез чараны көрүш керек. Мен протоколдук тапшырма берем мен силерге. Негизи өкмөт чынын айтыш керек, министрлер келет, премьер-министр келет, бирок аппарат ошо ойдон эле калат да. Ошо эле Акаев малдагы иштей албаган аппарат бүгүнкү күнгө чейин иштей албай келген премьер-министрди алмаштырасыңар, министрлерди эле гана алмаштырасыңар дагы эч кандай натыйжа жок. Ошо эле келет, ошо эле. Башка эч бир мындай адамдар келген жок. Ошондуктан бардык министерство мындай бир чечкиндүү министрлер, чечкиндүү бир кадамга баргылачы. Конкурсту өткөзгүлө. Таланттуу, башында идеясы бар, мамлекетти алдыга сүрө турган бир адамдарды албайсыңар. Качанга чейин мына ушундай жашоо менен кете беребиз? 30 премьер-министр алмашса, премьер-министр эле алмашты да. Аппарат ошо ойдон эле отурат. Ошондуктан мен протоколдук тапшырманы берем. Эч качан ар бир
бүгүнкү күнү ар бир кыймылга, ар бир сөзгө реакция бериш керек. Ар бир чакырыкка бул деген өтө бир жаман нерсе. Бул бүгүнкү күнү биз мыйзамдуу мамлекетте жашашыбыз керек. Эртең бул илдет, бул вируста кетет. Эртең биздин мамлекетке инвесторлар келиш керек. Бул жерде беззакония экен. Бул жерде бир адам Кыргызстанда бизнес менен байып атабы, аны орган текшериш керек. Мамлекеттикин алганбы, аны биздин текшерүүчү органдар аркылуу аныктап кана анан кийин жоопко тартышыбыз керек. Бул байып кетти, Кыргызстанда бирөө байыбаш керек. Оны турат кийик, бар баса калгыла, аткыла, алгыла, жеп алгыла десе эртең кайсы инвестиция кирет бизге? Тез арада бүгүнкү күнү ошо чакырык жасап аткан адамдарды, ошо группаларды медициналык, бул жерде Министерство здравоохранения турушат, текшерүүгө алыш керек. Мээси жайында эмеспи? НВД, прокуратура, ГКМБ тез арада чара көрүш керек. Ошону айтат элем. Рахмат.